Урматтуу Орозбек Найманович, мен сизди профессионал чекист катары тааныйм. Бирок сиз дагы Кашкар Астаканыштагы тизе бүгүп, таазим этип, элден кечирим сурап, отставкага кетишиңер керек. Анткени силер тикелей жооп бересиңер. Силер ошол ведомствонун биринчи адамдарсыңар. Силер үчүн честь генерала, честь офицера деген бийигирээк болуш керек кызматтан дагы. Анткени 60 спецназды 20-га чыккан баланы 2000 адамын астына алып барып, агрессивный адамын алып барып, салып берген бул мясорубкада. Силерде оперативный информация болуш керек эле. Силерде эмес, бизде оперативный информация бар болчу. Атамбаевдин коргоочулары бир звонок менен 2000 киши келет деген, агрессивный. Ошо 2000 кишиге алып барып туруп, салып берип койгондой болду да. Атамбаев ачык эле айтпады эле, келсе мен спецназда атам, мылтыгым бар, наградной деп. Аны силер билгенсиңер. Керек болсо бункердин да билишиңер керек эле. Ошон үчүн атайын кызматтайт силерди. Ошол селфи кылып жүргөн адамда оперативный кызматкерлер, внедренный адамдар болуш керек эле. Ошол жерден качырбай кармаш керек эле. Эми ошонун бардыгы бул провал да, башкача кандай айтат бул? Силерде деле ошонтип айтасыңар да, провал операция деп. А результат адамдар өлдү. Алмончокто болгон бирөөнүн балдары, бирөөнүн атасы, бирөөнүн сүйүктүү жары өлдү. Офицер өлдү. Бейгүнөө адам өлдү. Ошондуктан силер отставкага кетишиңер керек. Ал эми жаңы келген күч органдар, урматтуу премьер-министр төрага, жаңы чечкиндүү адамдарды шайлап тез аранын ичинде. Алар мындай каталарды кетирбеш керек. Элге ок атпаш керек. Элди барып бизгече прямой эфирден көрүп отурдук. Чу дегенде эле элди сабап ошол жерде мына айтып атасыңар, анча атылды мынча. А гражданский элден эмне айтпай атасыңар? Бириңер да айткан жоксуңар. 50 адам жаракат алды. Чу дегенде эле биринчи мүнөттө эле көзгө койгула аткылап